Кечиктирилген эмгек акы үчүн үстөк кошуп төлөө сунушталды. Бул эреже уюмдун менчигинин түрүнө карабастан бардык кызматкерлерге тиешелүү болот. Анда ар бир кечиктирилген күн үчүн маянага 0,25% үстөк кошулат. Сумма 5 күндөн ашык кармалган төлөмгө кошулмакчы. Долбоорду Эмгек министрлиги коомдук талкууга койду. Ага акыркы учурда жумушчулар айлык акыларын убагында ала албаган фактылар көп кездешип жатканы негиз болгон. Алсак Ош эмгек мыйзамдарын көзөмөлдөө боюнча кызматынын түштүк регионун башкармалыгына 300дөн ашуун жаран арыз менен кайрылган. Алардын басымдуусу эмгек акы, өргүү акысын өз убагында ала албагандар жана иштен мыйзамсыз четтегендер. Мындай аракетке барган иш берүүчүлөргө чара катары 65 000 сом айып пул салынат. Сиз айткандай кызматкерлерди жумушка алууда, жумуштан бошотууда эмгек мыйзамдарынын талаптары көп сакталбай калат. Эмгек келишимдери түзүлбөй дегендей, кээ бир учурларда эмгек акысынын суммасы так аныкталбай калат. Анан ортодо талаш тартыш болот. Сен мисалы үчүн сиз мага мынча сом берем дедиңиз эле, факт жүзүндө сиз мынча эле сом берип койдуңуз деп эки тарап талашат. Анан жанагы биздин кызмат тарабынан териштирүү иштери болуп калса, эгер ушундай арыздар болуп калса, аябай оорчулук жаратат да. Себеби эч жерде канча сом айыл эмгек акы төлөп берүү боюнча эки тараптын ортосунда макулдашылган кандайдыр бир эмгек келишими же башка документ жок болуп калат да. Ошон үчүн сиз айткандай айрыкча ушу эмгек акы боюнча убагында төлөнбөгөн эмгек акылар боюнча талаш тартыштар негизинен ушу жеке мекем ишканаларда болот. Адатта эмгек акысы кечиккен учур жеке ишканаларда көбүрөөк кездешет дешет. Аларда жумушчу менен иш берүүчүнүн ортосундагы эмгек келишими гана түзүлөт. Ал эми мамлекеттик ишканаларда маянанын кечигүүсү көп кездеше бербейт. Ага катар жумушчу 11 айдан кийин эмгек өргүүгө чыгуу абзел. Бул учурда толук түрдө эмгек өргүү төлөнөт. Жумушка кирген жумушчу менен жумушка кабыл алууда эмгек келишими түзүлөт. Ошо эмгек келишимдин негизинде иш алып барылат. Жумушчу кадимкидей 11 ай иштегенден кийин эмгек өргүүгө чыгууга акылуу, эмгек өргүү өзүнүн эмесине эсептелинет, эмгек өргүү төлөп берилет. Кадимки трудовой кодекстин негизинде, эмгек кодексинин негизинде жумушчу 28 күн дем алат. Эгерде кошумча шарттары каралган болсо эмгек келишим эмгек өргүүгө чыгып аткан мезгилде ал кошумча күндөрү кошулуп берилет. Эмгектин зыяндуулугуна байланыштуу, жүктүн оордугуна байланыштуу деген эмгек кодексте каралган эмелерге ылайык болсо, алар кошулуп берилет. Ал эми юристтер сунушталып жаткан мыйзамды колдоого алышууда. Анткени буга чейин эмгек акы же эмгек өргүүсүн ала албаган жарандар акчасын өндүрүп алуусу кыйынга турганын айтышат. Төлөнбөй калгандыгы тууралуу атайын юристтерге, жактоочуларга кайрылып, айлык маянамды убагында ала албай атам деп кайрылган жарандар бар. Бул сөзсүз түрдө мындай законопроектти ишке ашырып колдонсо болот. Көпчүлүк учурда бирок ошол эмгек келишимдин негизинде дагы неме кылып калышы мүмкүн да, жөнгө салынып калышы мүмкүн. Ошол жумуш берүүчү менен жумушчунун ортосундагы эмгек келишимде кандай жагдайлар каралган. Эгерде кечиктирилген болсо, ошо кечиктирилген күндөн баштап пайыздар эсептелинет. Же болбосо ошол эле учурда эмгектин жумушчунун дагы кандайдыр бир жумушчуну бир ошол бир өз максаттагыдай, талаптагыдай аткарбай атса, анда дагы ошо пайыздар эсептелинет дегендей келишимдин негизинде гана каралып калышы мүмкүн. Сунушталып жаткан документте акчаны кечиктирүүгө себепкер болгон мамлекеттик башкаруу органдары, ишканалар жана жумуш берүүчүлөр ар бир кечиктирилген күн үчүн 0,25% үстөк кошууга, инфляциянын деңгээлин эске алуу менен каражатты төлөп берүүгө милдеттүү экени айтылган. Алмагүл Эрке Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.